Бир жыл ичинде 13 миңге жакын чет элдик жаранга өлкөдө иштөөгө уруксат берилген. Алардын басымдуу бөлүгүн Кытайлар түзөт. Алардын ар бири мамлекеттик миграция кызматы аркылуу каттоодон өтүшөт. 12.950 2018 жылы уруксат кагазын бердик. Анын Кытай Эл Республикасы 9670, Туркия 1066, Түштүк Корея 324, Пакистан 275, Америка Кошмо Штаты 187, Өзбекстан 130, Иран 93, Индия 175, Вьетнам 125, анан 905 бул калган мамлекеттерден. Ошону менен 12.950 биз уруксат берген кагаздар боюнча так мамлекеттер боюнча маалыматыбыз. Көпчүлүк депутаттарды акыркы кезде коңшу мамлекеттерден келген арзан жумушчу күчтөрүнүн көбөйүп жаткандыгы ойлондурду. Өзбекстан, Тажикстан, Кытай мамлекеттеринен келген жарандар жумуштун баарын ээлеп жаткан учурда сырт жакка чыгып жумуш издеген кыргыздардын саны артууда. Ошондуктан депутаттар чет элдик жарандар патент алышы керек деген талапты коюшту. Миллионго жакын кыргыз чет өлкөлөп жүрүшөт, мигрант болуп. Алардын ордун кошуна өлкөнүн жарандары басып атат. Арзан күч катары. Мурда Ош Жалалатты арзан күч каптаса, азыр Бишкек эмес, Талас, Нарын чүйдөн бери каптады. Биз айтып атабыз, өкмөткө жылына мигранттардан 2 миллиардтан ашуун акча которуп атат деп. Ал которгон акчаны кошуна өлкөнүн жарандары алып чыгып кетип атпайбы? Валюта чыгып кетип атат да. Алардын киргени патент алып иштебей атат, курсаңыздарчы. Ушул жерде ушул мыйзамды өзгөртүш керек. Өкмөт кошуна өлкөнүн жарандары киргенде айына патент сатып алып иштей турган кылгыла. Айына 1000 сомдон патент сатып алып иштесин, 500 сом болобу, 1000 сом болобу. Жылына бюджетке миллиардка жакын акча түшөт. Бул бюджетке чоң салым да. Азыр ал акча түшпөй атат. Белек керек азыркы убакта бизде иш тобу иштеп атат. Сиз айткандай ошол чек ара мамлекетинен келип иштеген ушу жарандардын тиги уруксат кагазын күчөтүү жана баягы сиз айткандай салык базасын чоңойтуу боюнча азыркы убакта биз иш тобу иштеп атат. Ошол эле учурда чет жакта жүргөн кыргыз жарандарына талаптар катуу. Жол эрежесинен баштап майда административдик мыйзам бузуулардан жарандар депортация болуп, 3-5 жылга чейин кайра кире албай калышат. Андыктан биздеги өзгөрүү кирип жаткан мыйзам долбоорлорунда да чет элдик талаптар эске алынууга тийиш. Башка мамлекеттер биздин жарандарга ушундай по принципу реторсии, мына МИДтен билишет. Принцип реторсии ушундай жоопкерчиликти салыш мүмкүн. Принцип взаимности. Ошондо кандай болот? Россияда 700 000 жаран болсо, аларга жөн эле мушташып кетсе, сразу выдворение кылса. Сиз айткан беренелерге биз азыр карап туруп өзгөртүү киргизип атабыз. Көптөгөн. Бул март айында мен ойлойм бир пакет документ менен кетет, сөзсүз түрдө. Анан ошол эле учурда мындай курсаңыздар убактар болуп атат, рахмат. Тез арада бүтө турган боюнча ала мыйзамдарды биз алып келебиз. Бирок мыйзамды кабыл алуу менен эле маселе чечилип калбайт. Ал үчүн комплекстүү чараларды көрүп, чет элдик мыйзам бузгандарды кармоочу жайларды аныктоо зарылдыгы турат. Элиза Нурматова, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.